Bismillahirrahmanirrahim. Musulman kişi la ilahe illallah kelimesini iş yüzüne aşırış üçün al çın жүрегіменен Allah'tan başka sıyınуға татыктуу zat жоқ деп ишениши керек. Ал улуу жана бийик жана сыйынууга ал гана татыктуу. Ал бардык нерсени жараткан жана аларды сактап, аларга ырыскысын берип коргоп турат. Алардын кылган амалдарын жана анын кесепеттерин эсептеп турат. Кимде ким кандай гана амал жасабасын, алардын бардыгы жазылып калат. Эми кимде ким кутулууну кааласа, кылган амалдарынын баарын тек Аллах Тааланын жүзү үчүн аткаруусу керек. Ошондой эле бардык амалдарды Аллахтын элчисинин буйруктарына шайкеш келгендей аткарууга аракет кылуусу керек. Себеби эгер амалдар Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген мыйзамга шайкеш келбесе, жана калыс Аллахтын жүзү үчүн аткарылбаса, анда ал амалдардан пайда жок. Канчалык оор амалдарды жасап, адамдар чарчагыча ибадат кылышса дагы, эгер алардын амалы Аллахтын элчиси алып келген динге каршы келсе, анда амалдар кабыл болбойт. Бул тууралуу пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисинде мындай деп келет: кимде ким биздин буйругубузда жок нерсени аткарса, ал кайтарылат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам амалдарды көргөзүп берди, баяндап ачыктады. Эми ким ал көрсөтпөгөн амал аткарса, ал кабыл болбойт. Аллах Таала өзүнүн китебинде аларды мындай деп сыпаттайт: алар ибадат кылышат, чарчашат, алынан кетишет. Бирок эгер алар туура жолдо болушпаса, Аллах Таала алар тууралуу мындай деп айтты: ал күндө жүздөр корккон абалда болушат, чарчаган, кыйналган абалда, кызыган отко кирет.